өтө эме катуу айтсам балким кабыл албашыңар керек, кабыл албай калышыңар мүмкүн, бирок бытыранды элге айланып калды. Топтуура айтпасак болбойт биз. Эл деген жандаштар айтыш керек окшойт. Эл деген сөзгө татыктуу да болбой баратабызбы деген бир жаман ой кетип атат. Себеби кыргыздын түшүнүгүндө элдүүлүк деген бул бүтүндүк, биримдик деген маанини камтыйт да. Биз ошол сыпатка жете албай калдык. Же болбосо жоготуп баратабыз да. Себеби азыр кыргыз деп сүйлөп, кыргызча сүйлөп, өзүбүздү кыргыз дегенибиз менен, бирок ар кимибиз ар тарапты карап, ар кайсы негизде туруп, ар кайсы баалуулукту тутуп, бири-бирибизди түшүнбөй, бири-бирибизден алыстап аткан учурубуз. Бул биздин кыргыздардын ичиндеги болгон акыбал. Анан ошондон улам биз кимбиз деген суроо өзүнүн күчүн жоготмоктурсун күндөн күнгө күчөп атат. Курчуп атат. Бул биз кимбиз деген суроонун ордучу. Анан ошого мындай терең иликтөө менен өзүбүздү таануу маселесине кайрылып, басып өткөн тарыхый жолубузду, тажрыйбабызды, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды, анан албетте таяна турган эң биринчи бул биздин маданиятыбыз. Себеби маданият бул улуттун, элдердин, этностордун бири-биринен болгон айырмачылыгы, эң бир мындай көзгө басар айырмачылык ошондо да. Анын ичинде дүйнө тааным тереңде жатат, салттуулук жатат, жана нарк деген маселе жатат да. Мисалы баалуулуктар жөнүндө айтканда, илгери эле кыргызда жеке адамдын өз баалуулуктары болгон, чектелген эмес эч убакта. Баалуулук деген кенен түшүнүк. Бирок нарк маселесине келгенде, бул жерде жана кыргыз макал айтып атпайбы? Кан бийлигинен нарк күчтүү деп. Ооба. Падыша керек болсо ошол элдин наркына баш ийип турчу. Ошол чектен чыккан эмес. Нарк демек бул жалпы элди эл кылып, элдүүлүктү бекемдеп турган бир элге таандык болгон бир негиздүү баалуулуктар, туруктуу, төлүктүүлүк алып бара турган бир баалуулуктар. Ал ошол биздин дүйнө таанымыбыз, биздин салтыбыз, биздин тилибиз жатат ал жерде. Эң обалы намыс, ар деген маселе, абийир деген маселелер жатат да. Мына ошону бул улутка таандык маселелер да. Ошону биз таанып, ошону бүгүнкү күндүн жашообуздун күн тартибине алып келишибиз керек. Ушул орун албайлыктыр. Качан?